Менден эгер мынтип сурашса, дагы бир жолу дүйнөгө келсең, кайсы кесипти тандап аласың десе, мен өчө ойлонбостон мугалимдик кесипти дагы эле кайра тандап алмакмын. Менин кыялымдагы кесип, мен өзүм каалаган кыялымдагы нерселерди именно ошо мугалим катары иштеп аткан учурларда ошолорду ишке ашыра алам. Мен дайыма жаштар менен, студенттер менен иштеше алам. Аларга мен бергенден алардан көбүрөөк мен өзүм алам. Дайыма студенттер менен иштөөнүн натыйжасында дайыма жаңылыктарды үйрөнүп турам. Анткени мугалим жаңыланбаса, жаңы нерселерди үйрөнбөсө, жаштарга дагы кызыгы тарайт. Ошон үчүн мүмкүн болушунча жаңы нерселерди үйрөнүп, студенттерге дагы келечек муунга да пайдалуу болууну каалайм. Манас университетин 2003-жылы бүтүргөм. Менеджмент бөлүмүн алдыңкы студенттердин катарында бүтүргөм. Азыр ошол эле өзүмдүн сүйүктүү университетимде эмгектенип жатам. Идеалдуу студент болуш үчүн жалгыз эле академиялык баллы, орточо баллы дейбиз, жогору болгондор эмес. Менин оюмча бул бир канча компонент болуш керек. Мисалы үчүн, албетте окууда жетишкендиктери болушу керек. Ошо менен бирге университеттин, жалгыз университет эмес, жалпы коомдун социалдык жактан маанилүү багыттарында орун алса, Манас университети өтө маанилүү, менин альма материм, мени уясынан учкан бир куш катары өзүмдү көрөм. Менин экинчи үйүм, университетте иштеген досторум менин экинчи үй бүлөм катары кабыл алам. Менин жашоомдогу үй бүлөмдөн кийинки эң маанилүү орунда университет турат. Университетибиз аябай колориттүү, көп өңдөрдөн түзүлгөн, көп маданий өкүлдөрдөн түзүлгөн чөйрөдөн турат. Ошон үчүн биз айтабыз, канча тил билсең, ошончо адамсың. Демек, адам канчалык тил үйрөнсө, ошон менен бирге канчалык маданиятты тааныса, адам ошончолук өнүккөн, жана айтып атабыз, космополитен адам болуу мүмкүнчүлүгү бар.